Жолдор дагы соңун табат билинбей, кооз кийимдер калат бир күн кийилбей. Эртең балким айланышат жомокко, атам апам чечкен тону кийилбей. Эфирде Умтулуу программасы, урматтуу көрүүчү, дал ушундай канаттуу керемет саптардын ээси, бир канча китептердин автору Сүйөркул кызы Эхтирастын үйүнө келдик. Бул каарманыбыз өзүнүн мүмкүнчүлүгү чектелгенине карабастан бир канча китептерди жазып, поэзия аламында өзүнүн мындай күчүн сынап, дараметин сынап, ыр жазып, ушундай кереметтүү табияты кооз жерде жашоосун кечирип келет. Дал ушул каармандан алдыда маек алабыз. Бул жолку Умтулуу берүүсүнүн каарманы ыр жандуу, поэзия аламына сүңгүп, дилдеги нерселерди кагаз бетине шурудай түшүргөн Хадича Сүйүнбай кызы. Хадича өзүнүн мүмкүнчүлүгү чектелүү экенине карабай, коомдогу ар түркүн нерселерди ыр түрүндө тизмектеп келет. Каарманыбыз өз алдынча баса албайт, ага апасы, бир туугандары көмөктөшөт. Мен Сүйөркул кызы Хадича 1991 жылы Өзгөр районунун Заркирали өкмөтүнө караштуу Кайрат айылында жарык дүйнөгө келем. Мен буга чейин атым жөнүндө айтып кетсем, Сүйөркул кызы Эхтираз деп китептерим чыккан, интервьюларда дагы Сүйөркул кызы Эхтираз деп чыккан болчу. Кийинирээк китептерди караштырсам, бул ат негизи китепте жок экен. Ошого байланыштуу мен өзүм Хадича деп азан айттырып атымды өзгөрткөнмүн. Ал эми десоолум жөнүндө айта кетсем, мен 3 жашымда күтүлбөгөн кырсыктан улам кулап түшкөм, жыгылып. Анан негизи бул кырсыктан дарыгерлерден деп айтуудан алысмын. Анткени бул пешенеге Алланын жазган тагдыры, кача ким эмне болуп кетет аны жалгыз гана Алла билет. Ошон үчүн мен мына себеп деп да айтуудан алысмын. Бара-бара ден соолугум начарлап, анан акырындан операция жасатып, операциядан кийин бир айдан кийин коляскага отуруп калгам. Ден соолугума байланыштуу мектепке барып билим алууга да менин мүмкүнчүлүгүм болгон эмес. Анткени баягы көп бассам жыгылып кетет элем, бутум талып кетет эле. Анан баягы мектептин тепкичтеринен чыгып, досторум менен тең басып кете албаганым үчүн мектептен дагы барбай калууга туура келди. Анан апам үйдө буга чейин да айтып атам, апам окуткан. Анткени апам бир себеп үчүн гана мага окуганды, жазганды үйрөткөн да. Анткени дарыгерлер апама болду, кызыгар эме эч качан баспайт, коляска алып бергиле дегенде, апам ойлогон, менин эжем сиңдим жок, 3 эркек бала, мен жалгыз кызмын үй бүлөдө. Окуусу менин көзүм өтүп кетсе, келиндердин колунда каласың, жок дегенде өкмөт төлөгөн баягы пенсияңды эсептеп алганды үйрөн кызым, базарга барып кийим сатып алганды үйрөн, өзүңдүн укугуңду корго, менден кийин башкалар сенин укугуңду тебелебесин деп апам негизи ошол максатта мени тамга таанытып, математиканы үйрөткөн, эсептеп үйрөткөн апам. Анан акырын аларды үйрөтүп, кийин мен баягы жаш болгон үчүн жазбай, үйрөнбөй өшөткенде мен апама рахмат айтам. Столго ушул колумду коюп алып, столго колума урганда, эртең мен өлүп калсам, сен кор болуп эски кийимдерди кийип отурасың, сен ушуну үйрөнүшүң керек депчи. Мен ал кезде апамды аябай таанычумун. Анткени мен энелеримдин сабагы менен иши жок. Неге апам бир гана мага көңүл буруп, бир гана мени окутат депчи. Көрсө, анын да чоң себеби бар экен. Анан арадан убакыт өтүп, апам баягы бир кесиптин ээси болуп, көбүскө да калып кетпе деп анан ыр жазганды үйрөткөн. Эрте жазда баягы сайраган куштардын өзү бир ыр, неме агып аткан, актагып аткан суулардын өзү бир ыр кызым. Сенин колуңдан башка бир кесип келбейт, бирок жок дегенде чыгармачылыкка жаккан болуп ыр жазганды үйрөн деп апам ыр жазганды үйрөткөн. Ыр жазып, анан энелерим баягы мектепти аябай жакшы окушкан бардыгы.
Анан мектептен алган билимин келип сөз мен менен бөлүштү. Же мына Окул Осмонов, Жомарт Беккенбаевдин алып келип, мына акындын чыгармалары бар экен, мынайлар бар экен деп мектепке барып окуп билим албаганым үчүн мен тартынат элем баягы эл алдына чыккандан. Анан атама кайрылдым. Ата, ушундай китептеримди кылып даярlarымды мектепке чыгарайын деп атам десем, атам макул кызым, мен өзүм спонсор болуп өзүм колдоймун, чыгара бер деди. Бирок биз коркконбуз, эл кандай кабыл алат деп. Анан Гүлзара Абдимуталипова эже менен таанышып, байланышып калып, ошол эже ырларымды окуп чыгып, анан китепке бастырып чыкты. Бирок ошол эжеге аябай ыраазымын да, анткени китебим чыккандан кийин журналисттер алып келип мага мотивация берген да. Ошондо айтканда, сен мен окуучум болуп окубасаң дагы студентим болуп, бирок студенттерим катарында менин сен неме окуучумсуң деп кабыл алганда, Гүлзира эже ошентип мага мотивация берген. Анан баягы демек менин ырымды элдер жакшы кабыл алды, демек жазсам болот экен деп, анан баягы адамдарды жакшы ой пикирлери, жакшы мотивациялары менен мен дагы экинчи китебимди жаздым. Экинчи китебимди чыгарып, азыркы учурда үчүнчү китебимди жазып аткан учурум. Негизи бул ырымды мен азыркы болуп аткан окуяларды чагылтырып жазгым келген. Анткени баягы бир үйдө жашап, бири пычактап кеткен жубайларды, айтор азыркы окуяларды аз да болсо да чагылтырып жазганга аракет кылдым. Заман деген ырым. Бир кезде сүйүшүп үйлөнгөн түгөл, бычактап бири-бирин өлтүргөн заман. Кордолуп 13-тө 5-теге жаш кыз, кыйылып мезгилсиз көмүлгөн заман. Кембагал жокчулук сазына батып, көздөгү жашына чөмүлгөн заман. Кампайтып курсагы пайыздан байып, киреше капчыкка төгүлгөн заман. Тааныштан уятка калбай деп алып, тойлоп карызга чөктүргөн заман. Байкуштун мойнуна кылмышын жүктөп, бир эне жүрөгүн сыздаткан заман. Барларды сотторда укмуштай колдоп, бөксөртүп атаны ыйлаткан заман. Ашыктык сезимин өчүрүп кыздын, абройлуу бүлөөгө узаткан заман. 9 ай эненин ичинде жатып, талааган аристе ташталган заман. Мекендин чоң ишин билимдүү эмес, мансапкор байларың башкарган заман. Майыпты жүлөк бул пайдасы үчүн, көңүлүн багынтып колдонгон заман. Кыйратпай турмушун көкүрөк керип, күчсүздүн алдында зор болгон заман. Негизи эргүнү мага мен жан дүйнөмө, жүрөгүмө мага көпчүлүк айтат, мындай темадар жазып бер, мындай жазып бер деп. Бирок менин жүрөгүмө бир нерсе катуу келип тийгенде, мына ошол учурда баягы отуруп кээде 8 куплет, 9 куплет дагы бир отурган учурда жазам да, кээ бирди айлап, жылдап жазам. Көңүлүм катуу ооруган учурда жазам. Жазуумдун негизги дагы бир себеби, мен бирөөгө ишенип сырдаша албайм да, ырларыма мен ишенем. Акбарак менен сырдашам. Көбүнчө мен жасап эмес, жашап жазгым келет. Жашоодо болгон чындыктарды жазгым келет. Анткени негизи мага мындай жасалма нерсе жакпайт. Ырларда дагы, адам мүнөзүндө дагы жасалмалык жакпайт. Ошон үчүн бирөөнүн жашоосунда баягы мен көргөн нерселерди, болгон нерселерди, көбүрөөк чындыкты жазгым келет. Багбаным бол, мээрим төккөн гүлдөргө, болсун бирок мээримиңиз бир гүлгө. Гүлдү гүлгө арнай алсаң, чын дилден ыраазымын сенде өткөн күндөргө. Моюн сунбайм мендик болсоң мезгилге, жаз боломун чилдеди да мен сизге. Жыпарыма баш айланып келерсиз,
жолтоо болбойт, кыш ызгары ал бизге. Соолуганга акым жоктур, сиз барда. Калтырбаңыз үшүк алган ызгарга. Соолуганга акым жоктур, сиз барда. Калтырбаңыз үшүк алган ак карга. Мен бар үчүн сүйгөн болсом көктөмдү, сен бар сүйдүм көнүп татал тагдырга. Башка балдарыма караганда анын өзгөчөлүгү мээримдүү, анан укаларын баарына жол баштайт. Мындай кыл, андай кыл деп окугандарды дем биз жакшы окуп атасыңбы, университетке барып атасыңбы, келип атасыңбы дейбиз, ыктыраж өзү кылат. Баарын өзү жолго салып, анан дагы бир жакшы жагы бар, келин менен тил табышып эже сиңди болуп жашаганга мен сүйүнөм да. Башкаларга окшоп келинди андай мындай дебейт. Келинди өзүнүн сиңдиси де кабыл алып, өзүнүн сиңдиси де экөө бир туугандай жашайт. Келиним да ушундай кызыма. Азыр биз үйдө кала турган ошу чоң уулум менен калат, ыктыраз ошу уулум менен жашайт. Берги балдарым окууда. Анан бул акыркы 3,5 жылдын ичинде катуу ооруду ыктыразчы. Жүрөгүнө кардиостимулятор койдук. Анан биякта ошко алып барсак болбойт деп Бишкекке жөнөттү. Түркия бардык отказ кылды. Кайра Бишкектен келсек, Курбан Шүкүралиевич деген врач учуп келген экен Москвадан. Ошо башка жактарга барып операция жасайт экен да. Ошо кардиостимулятор койду эле. 1 жылдан кийин кардиостимулятор ачылып калды. Кайра повтор ош кардиодо дагы операция жасады. Анан кийин 1 жыл ошто жүрдүк, катуу ооруду. 1 жыл катуу ооруду. Үйгө келген жокпуз. Көп эле ошто болдук. Азыр дагы Бишкекте жакында келдик. 3-чү операциясыны Бишкекке чакырды врач өзү. Бишкекке келгилер, замин алмаштырабыз дедилер. Жок, жакшы. Биз ойлогондон жакшы чыкты, ийгиликтүү болду операциясы. Ошо ордуна эле кайра повтор операция жасап койду. Азыр арыктап кеттим, баягы операциядан кийин, операцияга чейин дагы көп ойлонуп, эмне болот, операциянын жыйынтыгы кандай болот деп. Негизи операция болгонума 3 жыл болгон. Аппарат койгонумачы, анан аппарат койгон жер баягы кайра ачылып кетти да. Анан Бишкекке чакырып врач кайра лечение кылып, ошону обработка кылып, операция жасап кайтарышты. Ошол учурда да эмне болот деп аябай ойлонуп, баягы вес аябай болуп кетти да. Азыр 24 болуп калдым окшойт. Весимчи арыктап. Негизи мындай экен да, мен баягы мурда жүрөгүм ооругандан мурда айтып элем, мен неге мындай отуруп басып калдым. Мен айтып элем, мен наркы дүйнөгө барганда Аллага кайсы кылган каталарым үчүн мага мындай оору берди деп сурайм деп ойлойт элем да. Анан баягы ушундан көрө өлүп калсам да болот, көп өлүмдү каалайт элем да. Өлүп калсам болот депчи. Анан бирок баягы өлөм деп адам ошондой дей берет экен, бирок өлөм менен бетме бет келгенде ар бир адам жашагысы келет экен да. Анан өлөм менен бетме бет келгенде баягы өткөн күндөр канчалык кымбат экенин, канчалык ошо өткөн күндөрүң бактылуу экенин ошондо билет экенсиң да. Мен баягы операцияга кирип кетип атып, реанимацияга көзүн жумса кайра ачпай калат деген да дарыгерлерчи. Анан ошол операция учурунда баягы көзүмдү жумбаганга аракет кылдым, ушунчалык кыйналсам дагы. Мен ошондо түшүндүм. Адамга эң негизгиси бул дүйнөдө баягы жарык таң атканда терезеден ошол таңды көргөнүң башкаларга балким жөнү гана сөз болушу мүмкүн. Бирок мен ошол жерде түшүндүм. Ыйладым ошол жерде, мен неге шүгүр кылбадым депчи. Терезеден жарык таң атып келатам, ошону көрдүм, ошонун өзү бакыт экен. Анан ата-энең бүт туугандарың жакшы салып турдуңарбы деп бүт туугандарым менен чалышып сүйлөшкөнүң, алардын үнүн укканым анын өзүнчө. Башка маселе бул маселе эмес экен да. Анан чыныгы баягы бул дүйнөдө майда нерселерден
бактысыздыкмын мен, ал менде бактылуу, менин мына нерсем жок, мисалы машинам бузулду, үй бүлөм мындай деп эреткенбиз, бирок чыныгы маселе болчу. Ошо реанимацияда ичинде көрдүм, чыныгы маселе адам өмүр менен алышып аткандагы маселе экен да. Жашоо анан өлүм, ошонун ортосундагы маселе, ал дүйнө менен бул дүйнөнүн ортосундагы маселе чыныгы маселе экен. Мен ошол жерде түшүнүп, мен мындай тобо кылдым, мен эч качан Аллага баягы өлүм күтүп, андан аркы дүйнөгө барганда мен Аллага бул суроону берүүдөн мен кайттым да, анткени ал жактан чыгып операциядан да мен 5 күн жаттым. Чыккан соң мен баягы ошондой адамдарды көрсөм да азыр дагы айтам да, ден соолугуң сообу, бул дүйнөдө жашап атасыңбы? Башка маселе эмес. Ошон үчүн мен башка адамдарга айтам, ал баягы ичип, мен жашоом болбой калды деген болгону шылтоо. Биз адамдардын шылтобуз гана ал нерсе болбоду, колумдан келбейт, карызга батып кеттим. Мындай деген ал болгону шылтоо экен. Ал маселе эмес. Бир тууганым бири киши бут болуп, басыңын дешкен, бизден калбай эжеке. Бөлөшчүбүз каткан нандын жартысын, бир жутканбыз аган суунун тамчысын, талаш тартыш түп тамыры жок болуп өткөрүппүз бала күндүн жакшысын. Чалгай кезде аңдып кээ бир адамдар, жар тараптан жаш дешпей жалгандар, чагылгандай чуркап келчү мен болдум, менден мурда келчи иним агаң бар, ага алың кантип экен дегенге, жардамыңды шашып келип бергенге, тегеректеп дасторкондун жанында апам жапкан нанды күпчүк жегенге, тизип алып сыныктарын кирпичтен, үйүбүз деп коноктошчук ал биздин ата экемдин жолун тосуп чуркаган кездер жапты дүбөлүк эшигин.